Нурзат Бактияр кызы алыш белбоо күрөшү боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Спорттун аталган түрү аркылуу Кыргызстандын желегин желбиретип келе жаткан элибиздин сыймыктуу кыздарынын бири. Алыш белбоо күрөшү боюнча көчмөндөр оюндарында, дүйнөлүк жана Азия чемпионаттарында алдыңкы орунду багындырып келе жаткан Нурзаттын спортко болгон алгачкы кадамдары балалык кезинен эле башталган. Биз 11 тууганбыз, үйдөн 8-чисимин. Анан ошо 11 туугандын ичинен бир эле жалгыз спортко кызыккан мен эле чыктым. Мен спортко кызыгуумдун арткан себеби атам жаштайынан балбан киши болгон экен. Анан дайыма мени насаат кылып айтат: "Сенин чоң атаң балбан эрең киши болгон. Ошол чоң атаңдан мага өткөн дагы менден болсо, биз үйдө 3 уулбуз. Ошо 3 уулга жыкпай сага жугуп калган экен кызым" деп дайыма жаштайынан мени ээрчитип, айылдагы тояштарга өзү улак чапчу. Анан мени дагы ээрчитип, ушинтип спортсмен болсоң, спорт менен машыксаң, дайым эл оозунда жүрөсүң, элдин астында жүрөсүң, сен менен дайым сыймыктанышат, кыргыз эл тааныйт, бүт эле мамлекетке тааныласың деп ошонун айткан, шыктандырып айткан сөздөрүнөн улам мен спортко келип калганмын. Анан спортко аралашып калуума атамдын салымы чоң деген каарманыбыз машыгууну 16 жашынан баштаганына, спортко болгон шыктануусунун пайда болуусуна да атасы себепчи болгонуна токтолду. Бала кезинен тарта эле спортчу болом деген кыялдардын жетегинде өз алдынча машыга берчүмүн. Азыркы убакта ошол кезде койгон максаттарыма жеттим. Эң негизгиси адамда аракет жана каалоо болушу керек экен дейт. Биринчи алыш күрөшү таныла баштаганда айылыма агайлар болуп, барып ушундай алыштын, спорттун алыш деген түрү бар. Формасы мындай болот. Бул Кыргыздан чыккан, бизден Кыргыз Республикасынан чыккан күрөш. Ошону жакын элге таанытабыз деп, айылдарга кыдырып баштаганда ошондо шыгуум артып калган. Ага чейин мисалы мен келечекте спортсмен болом деп өзүмөн өзүм эле кыялданып, бирок алдыда мелдештер жок эле өзүмчө даярдана берчү мектепке. Эрте мен туруп мектептин площадкасына айланып чуркап, ата мен буюрса сиздин атыңызды чыгарам, ушинтип өзүмчө сыймыктанып айта берчим. Азыр болсо кыялдарыма жетип отурам. Бардык нерсе адамзаттын колунан келет экен. Эң негизи аракет, анан арактан каалоо болуш керек экен. 12 жылдан бери спорт аламында жүргөн Нурзат Бактияр кызы алыш белбоо күрөшүнөн сырткары волейбол, жеңил атлетика, кол күрөшүңдүү спорттун түрлөрүнөн да өзүн сынап көргөнүн айтат. Ал эми профессионал катары алыш күрөш боюнча бир топ ийгиликтерди багындырып келет. Маселен, октябрь айында Түркияда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алыш белбоо күрөшү боюнча 70 кг салмактагылар арасында биринчи орунду алган. Албетте, бул ийгиликтердин артында нечендеген кыйынчылыктар жана машыгуулар турары талашсыз. 2016 жылы көчмөндөр оюну болгон, 2016 жылы көчмөндөр оюну болгон, экинчи жолу көчмөндөр оюну Кыргызстанда өткөн, Ысык-Көл областында. Ошол жерде алыш күрөштөн экинчи месттен алганмын. Андан кийин 2017 жылы Ашкабад шаарында жабык имараттар арасында Азия оюндары өткөн. Ал жерден биринчи месттен алып келдим. Анан 2018 жылы кайра эле көчмөндөр оюну бизде өткөн. Ал жерде дагы өзүм жеринде башкача сыймыктануу менен, мисалы мен дайыма атам колдоп барган, атамдын колдоосу менен биринчи месттен алдым. Андан кийин мисалы 2019 жылы Корея Республикасында дагы чемпионат мира болгон, дүйнөлүк чемпионат оюндары. Ал жерде дагы алыш күрөштөн экинчи месттен алдым. Анан быйыл эле ошол көчмөндөр оюндарына барып биринчи месттен алып келдим. Кыргызстанга ар тараптуу кызмат кылууну максат кылган каарманыбыз учурда милициянын капитаны, Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө эмгектенип келет. Спорт тармагында болобу же башка тармакта болобу ар дайым өз ишин мыкты деңгээлде аткарат деген машыктыруучусу төмөндөгүлөргө токтолду. Бизде көптөн бери тренировка кылат болобуз. Өзү кече жакында эле ушу көчмөндөр оюнунда Турцияда өткөрүлгөн 70 кг биринчи орунду ээлеп келди. Бул деген эми бул Кыргызстандын желегин бийик көтөргөн кыздардан бири. Өзү бул кыз полувоенный деп койсок болот. Мындай айтканда койгон максаттарына постоянно жеткип аракетчил, өтө күчтүү. Милициянын капитаны өзү органда иштейт. Койгон максаттар өтө так, четко иштейт. Нурзат Бактияр кызы спорт тармагында дагы бир топ жетишкендиктерге жетип, келечекте спортчу болом деген жаш улан кыздарга колдоо көрсөтсөм деген ниетте. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Аруу таң көрсөтүүсү.